Саламатсыздарбы? Аралаш ТВ каналына катталып, коомдо болуп жаткан кызыктуу маалыматтардан кабардар болуңуз. Каналга катталып, мага жакты деген белгини басып, ой пикир калтырууну унутпаңыз. Ассалому алейкум ва рахматуллоху ва баракатуху. Урматтуу мусулман бир туугандар. Сиздерде ушундай ой болду беле? Аллахты ким жараткан деген. Анда ушул суроого бүгүн жооп кылууну чечтик. Сиздердин кээ бириңиздерге шайтан келип, сени ким жараткан? Ааламды ким жараткан? Аны ким жараткан? Тигини ким жараткан? Муну ким жараткан? Аллах жараткан. Анда Аллахты ким жараткан деген ой салып сүйлөйт. Эгерде кимдир бирөөгө ушундай ой келсе, Аллахтын аты менен ошондо Аллахтан пана тилесин. Ла илаха иллаллах. Мухаммадур Расулаллах. Ушул келмен айтсын, биз Аллахка ыйман келтиргенбиз деп айтсын. Ошондо шайтан дагы жана васвасасы да жок болот. Дагы башка хадистерде сахабалар пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам алдына келип айтышат: "Я Расулаллах, биздин оюбуздан ушундай нерселер өтөт. Ал нерсени айткандан көрө өлүп жок болуп кеткен жакшы. Айтылбай турган жаман нерселер ойго келет." Ошондо пайгамбарыбыз: "Так ушундай нерселер силерде болуп жатабы?" Сахабалар: "Ооба." Анда пайгамбарыбыз: "Чыныгы ыйман ушул." Сахабалар: "Биз түшүнбөдүк. Чыныгы ыйман деген эмне?" дегенде пайгамбарыбыз: "Адамды шайтан азгырат. Адамдын оюна ар кандай жаман ойлорду келтирип, куфур, бузуку ой келтирип, адамды азгырса, бузулбайын деп шайтан менен күрөшүп өлүп кеткеним жакшы" дегени. Ушундай таризде согушта урушуп өлүп кетип жаткан адамдай. Бул ачыктан ачык ыйман ушул. Айткандан көрө бул сөздөрдү өлүп кеткен жакшы айтпай. Айтып болбой турган нерселер болуп жатат. Демек, адамдын ичинде шайтан менен уруш болуп жатат дегени. Мына ушундай жаман ой, куфур нерселерди ойго келиши шайтан алып келиши. Адамдын оюнда өзүн өзү сүйлөшү шайтандан. Шайтан адамды ар кандай нерселерди ойлоп туруп, васваса кылып жаман ой келтирет. Кээ бирөөлөргө зына кыл дейт, кээ бирөөлөргө арак ич дейт, жинди суу ич дейт, кээ бирөөлөргө уурулук кыл дейт. Ушундай жаман ойлорду кетириш дагы ыймандан. Колдон келсе, андай жаман ойлорду ойлобош керек. Дагы бир жолу эстетип коелу, шайтан бул адамдын эң чоң душманы. Суроо: шайтан өзү жалгызбы же көппү? Шайтандар жиндер сыяктуу көбөйүшпөйбү? Жин дагы адамды азгырабы? Жин менен шайтандын ортосундагы айырмачылык кандай? Жооп: Иблис жин тайпасынан. Шайтан адаштыруучу, туура жолдон чыгаруучу деген сөз. Ушул себептен Иблистин балдары шайтан делет. Кур'ан Каримде шайтандардын көп экендиги билдирилген. Мисалы, ысырап кылуучулар шайтандардын тууганы делинген. Исра сүрөсү 27-аят. Шайтан менен жин арасында аз гана айырмачылык бар. Шайтандар дагы жиндер сыяктуу от менен абадан жаратылган. Алгачкы адам топурактан жаратылган болсо да, топурак эмес, эт сүйөктөн куралган. Жин дагы от менен абадан жаратылган болсо да, от менен аба эмес. Жин менен шайтандар эң кичине жерлерден өтөт. Адамдын ичине кирет. Шайтандын васвасасынан кутулуу үчүн динге моюн сунуу керек. Хадиси шарифте мындай делинет: